Үй бүлө бул кичинекей мамлекет. Өзүнүн кандайдыр бир эрежелери менен, өзүнүн кандайдыр бир салттары менен биз стресске учураганда же кандайдыр бир кыйынчылыктар болгондо биз жакшы нерсе айтканды же ошол нерсе жөнүндө айткандан баш тартат экенбиз да. Менин жумушумда ушундай кыйынчылыктар болуп атат. Мага убакыт бересиңерби өзүмө келгенге деп айтса, үй бүлөдөгү жанагындай атмосфера жакшы бойдон калып калат экен да. Ошол эле кезде бири-бирибиз менен сүйлөшкөндү үйрөнөт экенбиз. Мени кечиресиңби? Сени жакшы көрөм. Сенин барың мен үчүн бул чоң бакыт. Менин жардамым керек болсо ачык айткандан, сурагандан уялба деп кандайдыр бир жылуу сөздөрдү айтсак, биздин жан дүйнөбүз бир аз жыргап калат экен да. Ооба, жаман нерсени айткан оңой эле. Бири-бирибизди урушкан бат эле нерсе болот. Ошол эле нерсе биздин денебизде жанагы айткандай кортизол гормонун чыгарат экен дагы. Эгер биздин көңүлүбүз чөгүп турса, кандайдыр бир капалуу же стресс ситуацияда болгондо биз ооруганга мүмкүнчүлүгүбүз көбүрөөк болуп калат экен. Эгер биздин жаныбызда жанагындай мамилелерибиз жакшы, бири-бирибизге акылдаттык менен мамиле кылсак, ошол эле биздин денебиз, организм күчтүү болот экен. Ошондуктан бири-бирибизди коргойлу, сактайлы, анан жакшы сөздөрдү айткандан эч тартынбайлы. Анткени кыргызда деле аябай сонун сөздөр бар, Сен менен сыймыктанам, сени жакшы көрөм, мен сени уктум, кечирип коесуңбу? Ошолорду колдонгондон эч уялбайлы.